Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Мен да баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жалпы өлкөбүзгө ийгиликтерди алып келген жылдардан болсун, тынччылык болсун, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө аманчылыктар болсун. Менин биринчи суроом Марлен Абдурахманович. Жанакы жерде биздин кесиптеш Сырбаев берген сунушта аралыктар 1 метр 0,5-50 сантиметр деп берилиптир да. Анан бүгүнкү күндө мына баарыбыз эле баягы чейир тартыштын айынан келип чыгып атат да, бул мыйзамды демилгелеп, ошонун айынан көтөрүп эле атабыз. Анан кайра эле аралыгы 1 метрден болуп калса, бул кандай болуп калат? Биз боюнча атайын ушул биздин көмүлө турган службалардан сурадык да. Азыр кандай болуп атат? Кайрымалыгы канча тактаны алар айткандай кылып бердик. То есть буга чейин кандай көмүлүп атса, аралыктар санэпидемстанция катары өзүнүн талаптары канча болсо ошону эле калтырып койду. Мындайча айтканда, Эрбаевдин бул сунушу туура эле экен деп таптык да. Анткени бул толуктуу жооп берет экен. Эгерде муну наоборот жазбай койсок, анда мүмкүн наоборот алыстап вот ошондо проблема болушу мүмкүн. Сиз айткан проблема ошондо болушу мүмкүн да. Андан кийин азыр Рысбек Исламовичтин суроосуна кошумча да, Алмаз Сабирович, мынакей бизде мыйзам боюнча ооруканада каза болгон жаранды сөзсүз түрдө патанатомиялык изилдөө жүргүзүш керекпи же жокпу? Айбек Тураталиевич, ооруканада каза болгондорду сөзсүз биз моргтон заключение өткөрүп туруп, вскрытие кылып туруп беришибиз керек. Бирок азыркы кезде туугандарынын уруксаты менен эгер претензиясы жок болсо, биз без вскрытие берип атабыз. Ошол без вскрытия берилгендерди сөзсүз патанатомияга алып барып, ошол жерден бериш керекпи же жөн эле ошол каза болгон жеринен эле, ошол жерде врачтар өздөрү чогуу консилиум түзүп туруп эле каза болгонун тастыктап туруп, диагнозун тастыктап, ошол жерден эле каза болду деп колуна ошол азыр айтылып атпайбы, свидетельство о смерти берип туруп эле жөнөтсө болбойбу? Эмеге свидетельство о смерти только эле биздин моргтон берилет. Ошол жерден. Жок, ошону бир мемеге жолго койбойлу. Мен сизге мынакей маалымат катары айтып коеюн. Азыр ооруканаларда өлгөн болсо, мына көрүп атасыздар. Ар бир каза болгон жаранын аркасынан баягы иликтөөлөр же болбосо өзүңөрдүн баягы министерство тарабынан же болбосо жыл жыйынтыгы менен иш-чаралар жүргүзүлөт да. Ошондон алыс болуш үчүн бүгүнкү күндө биздин калкыбызга туура эмес маалыматтар түшүндүрүлүп атат. Азыр мына каза болду, алып барып биз сөзсүз түрдө сен каршысыңбы, каршы эмессиңби, биз жарышыбыз керек, союшубуз керек, ошондон кийин биз сага свидетельство беребиз деп. А биздин менталитетке жараша, андан отказ берип, жок кой деп эле больницадан тирик деп чыгарып коюп, мына азырга чейин ошол кагазын ала албай элдер кыйналып жүрөт. Ошонго бир шарт түзүп бербейлиби? Шартты түзбөйлүбү? Жок дегенде ошол жагынан жардам бербейлиби? Келип туруп мына азыр айттыңыз, туура патанатомдор жетишпегендиктен түнү дежурстводо турбайт. Алыскы мына биздин республикалык больницаларга келген, алыстан келгендер, каза болгондор, билесиздер да, жол алыс. Мына Ош, Жалал-Абад, Баткен, ошол эле Нарын областтарына алып кетиш үчүн билесиздер жолдун алыстыгын. Мына Баткенге почти 20 саат убакыт керек. Кээ биркилер мына кечинде саат обедтен кийин каза болсо болду, ошол боюнча эртең менен келет, эртең менен алып кетесиң, уже бюрократия башталат, аргасыздан ошол жерден колду коюп берип атат, тирүү алып чыгып кеттим деп. Муну кандай кылып чечебиз? Тураталиевич, мен бул вопрос боюнча өзүбүздүн специалисттер менен сүйлөшөлү. Эми үчүн дегенде мурун больницалардан берилчү, сиз айткандай, көп каталар кетип, көп мындай кеткен үчүн биз ошол эмеде тиги моргдо гана берип калганбыз, справка о смерти. Азыр болсо мен сиздин предложениеңизди специалист менен обсуждать этип туруп, сиз менен да обсуждать этип бир чечимге келели. Ошону карабасак өтө кыйын болуп атат. Биздикилер жанагы каза болгон убагында көпчүлүк туугандар бир сөзгө келе албастан бири беребиз, бири бербейбиз деп аргасыздан эч кандай
жана скрытиясы жок эле больницадан тирүү ал деп алып чыгып кетип алып туруп, кийин уже маселеси козголуп атат да. Менде эле азыр бир 2 адамдын кайрылуусу бар ошол боюнча. Андан кийинки суроом мынакей Дастан Далабаевичтин берген сунушу боюнча. Марлен Абдрахманович, мына сиз айттыңыздар да, азыр биз баарыбыз мына мыйзам чыгаруучу институт катары ушундай нерселерге жол бербесек. Анткени бизде мыйзам бар. Бизде мыйзамда бир гана аял алууга укуктуу деген мыйзам бар да, туурабы? Бардыгы мыйзам боюнча, азыр мен толук айтып алайын, туруп турсаңыз. Мыйзам боюнча барды биз ар бир жаранды мыйзам менен жашаганга үйрөтүшүбүз керек. Үйлөндүбү, ошол нике кагазын алыш керек. ЗАГСка туруш керек. Андан кийин азыр сиз айттыңыз. Мына бизде мен жөн эле ушул жашоодо болгон нерсени айтып коеюн Дастан Далбаев сизге. Ошол эле өзүнүн чисти зарегистрированный никеси бар туруп, башка 2-ден 3-төн аял менен балдары бардар бар. Алар кандай болот? Эртең мынакей ошол күйөөсү өлүп калып, мен жаныма аялымды коесун деп местан алып койду. Баягы закондуу түрдө катталган аялынан биринчи никеде турган өлүп калып, мен келип коюлам десем эмне болот анда? Бул жакта закондуусу турса, мындай бир карайлы баарын эле биз ар ким өзүбүздүн сунушту эле киргизе бербестен, биз мыйзам менен жашашты үйрөнөлү. Мен сунушум ошол. Мына карап коюңуздар. Айбек Тураталич, жооп берсем, туура эле. Бирок ошол эле кезде ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Сиз 2 аял, 3 аял болгонун айтып атасыз. Мүмкүн бир эле аял бар болсо, бирок алар каттоодон өтпөй, алардын чогуу балдары бар. Вот ошол учурда кандай кылабыз? Алардын укугу анда таптакыр каралбай калат да. Дастан Далабаевич, эч ким бизде кыргыз мамлекетинде мындай мыйзамдуу түрдө катталуудан баш тартсын, же болбосо мыйзамдуу түрдө каттоодон эч бир ушул ЗАГС баш тартпайт. Анын укугу корголуп атат. Аны эч ким барып туруп сен үйлөндүң, сен мыйзамдуу түрдө катталба деп айтпайт да. Эгер бир аял болсо катталып койсун. Бизден баары ушундан келип чыгып атат. Ушунун баардыгы ушул мыйзамсыздыкты сыйлабагандан келип чыгып атат Дастан Далабаев. Жок, сиз айткандай сиз айткандай бир болсо, анда мыйзамдуу болсо катталып койсун. Сиз айткандай болсо жакшы болот эле, бирок бир жерде идеалдуу эмес дейм. Чынында бир топ эле андай мамлекет каршы болуп атат. Жок, андай үй бүлөлөр көп да, чынындачы, ачык эле айтсак. Көп да. Дастан Далабаев, үй бүлөлөр көп. Биз көп деп эле мындай боло бербестен мен дагы айтам. Сиз экөөбүз ушул мыйзам чыгаруучу институттун өкүлүбүз, элдин өкүлүбүз. Жана ошондой эле мыйзамдын аткарышын талап кылуучу инсанбыз. Анан биз өзүбүз боло берет, кыла берет деген ой менен кете берсек, андай качан биз мыйзамдуулукту талап кылабыз? Жок, бул мыйзамга каршы келбейт да. Мисалы, бирөө менен жашап калды, үй бүлө болуп калды, ушу бирок каттоодон өткөн жок. Андай болушу мүмкүн да. Это же не только же мындай лишь бы 2-3 аял алганга. Андай жок, вообще ниет андай жок даже. Азыр мен мындай пример келтирдим да. Туура сиз айткандай, бир эле аял менен никеси жок жашап аткандар бар. Бирок биз азыр бул жерде бул мыйзам кабылданып калса, ошондой учурлар болуп калса кандай болот деген суроону бердим мен. Ошондой болуп калса, эгер эртең кайра эле элди биз бүдөмкө алып барып коебуз да. Вот мыйзам бар деп келет бирөөсү. Сиз каяктан билесиз, сиз азыр ошол бир эле адам менен жашап атканын? Сиз мисалы үчүн эч качан гарантия бере албайсыз. Сиз ошол идеал деген адамдарды кандай болуп чыгып атканын көрүп атабыз азыр. Ошондуктан давайте мындай туура көз караш менен карайлы, менин оюм ошол эле. Жооп берип койсоң болот. Рахмат. Марлен Абдрахманович, сизге сөз. Дастан Далабаевич, мен да суранат элем да, ушуну алып койсок жакшы болот эле, сунушуңуздунчу. Анткени чын-чынында азыр экөөбүз мына сүйлөшүп отуруп айттык эле. Биринчиден, эгерде чындап эле жөн эле мындай чогуу жашайбыз деп эле ала берсе, анда коррупцияга кайра жол ачылып калат да. Экинчиден, бир жагы бар, сиз айткан сунушту ойлонуп көрсөк, чын-чынына келгенде азыр Айбек Тураталич айткандай бир мисал болуп калса, өзүнүн тирүү аялы турса, анан болбой эле башка бирөөгө броң кылып койсо, бир ал жерде балам бар эле депчи, кийин кайра эле бул скандалга алып келиши мүмкүн, кайра эле туура эмес нерсеге алып келип калышы мүмкүн. Ушуну мен суранат элем сен Дастан Далабаевич, бул жерден алып эле койчу. Жок, алсак болот, бирок эки условияны жасасак болот да, Айбек Тураталич, Марлен Абдрахманович. Бул жерде анын мыйзам түрүндө каттоо болбосо, мисалы бирөө менен, анда
кылса болот. Болот, Же болот. и еще общие дети должны быть, да? Вот два условия болуш керек. Көрөтөбүз азыр, төрөтүп коюп. При отсутствии регистрации брака, при отсутствии регистрации брака и при наличии общих детей. Ошондо менимче туура эле болот да. Ошондо эч ким каршы болбойт да. Мындай болуп атат да. Тирүү аялы барбы жокпу, ал главное, что регистрация жокпу, все, анда претензия эч кимден жок да. Төрөтүп коюп элем азыр. Бардыгы маселе эмнеде болуп атат? Эркектердин жоопкерчилиги жок. Төрөтүп коет да болду, кетти, все, бүттү. Анан аягында өлгөндөрдөн чогуу жат деп тоже неправильно. Алсын до конца. Дело же не в этом. Биз азыр да бир мыйзам киргизип атабыз. Алимент боюнчачы. Эгерде ушинтип төрөтүп койгон болсо, анан өзү жок болуп кеткен болсо, кайсы жерде болбосун алып келип төлөсүн деген азыр мыйзам киргизип атабыз да. Тескерисинче. Мен колдойм аны. Эми бул жерде дагы ошондой эле кылайлы. Өлүп кетсин, наоборот өлүп кетсин ошондой элечи, тоба кылды. Хорошо? Бул бир. Анан Айбек Туратович, сиздин да жакшы сурооңузга жооп берип коеюнчу. Сиз жакшы маселе көтөрдүңүз да. Жана больницада өлүп атат, башка жерде өлүп атат. Өлгөндө адамдын мына бүгүнкү күндө кандай көйгөй, чоң коррупция. Справка алмай сайын жер бербейт. Справка алмай сайын башка бербейт. Аны сөз түрдө алып барып кесиш керек деген маселе туулат. Кестирбей эле акча берет да, ошол жерден алып чыгып кетет. Биз айтып атабыз, ошончо справканы экиге бөлүп койдук. Факт смерти берет, аны автоматтан бериш керек. Болду, факт смерти. А экинчиси, эгерде ошол жерде туугандарда, органдарда, башкаларда жагдай жаралбаса, баягындай подозрение болбосо, анда экинчи справка смерти эмне үчүн өлгөнүн, анда экинчи этап менен берет да. Ошондо биз жана коррупцияны жокко чыгарып коетабыз. Ошо сиз айткандай больницадан алып барат да моргко. Все, эч кандай немеси жок, кат жүзүндө жазып коет, кат түрүндө эле. Биз кестирбейбиз. Бизде неме жок, возражение жок, письменное заявление родственника алат дагы, насильственный след смерти жок дейт дагы, алып чыгып кете берет. Болду, бүттү. Биз ушуну мыйзамга киргизип койдук. Ошондо туура болот эле. Рахмат. Жок, эң туура маселени айттыңыз да, Марина Абдрахманович. Бул нерсе бүгүнкү күндө деле бар. Сиз айткандай бүгүнкү күндө ошондой түшүнчөктөрдү кээде баягы эми ачыгын айтканда тирүү деп чыгарып берген оңой болуп атат да. Ошондой кылып чыгарыш үчүн вот сен сөзсүз скрытие кылыш азыр бар. Ал бүгүнкү күндө да аны иштейт. Эгер туугандары макул болбосо аны без скрытие алып кеткен. Ошо сиз айткандай сразу эле берип туруп справканы арана кетиш керек. Эгер маркум коюлгандан кийин бир көйгөйлөр жаралып, ичара туугандардын арасында анда боло турган болсо, кайрадан сот-мөт экспертизага кайрылат, ал эксгумация кылып кайрадан текшере берет. Анын эч кандай маселеси жок. Эми негизинен сунуш чындыгында биздеги бүгүнкү жогорку деңгээлдеги медициналык операцияларга муктаж болгон жарандарыбыздын, келечек балдарыбыздын жөнүндө болуп аткандан кийин бул фонд болгону биздин жарандарга гана пайдасын тийгизет. Ошону менен бирге мен бир тактап кетүүчү нерсе Дастан Далбаевич. Бул фонд ким тарабынан көзөмөлдөнөт? Же бул өз алдынча көз карандысыз фонд болуп түзүлөбү? Жок, көз карандысыз болбойт. Туура айтасыз. Бул жерде атайын попечительский совет иштейт. Бул жерде биз жазып атабыз медициналык кызматкерлер, себеби кандай операция мүмкүн бул жерде кылынат турабы. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер сөзсүз болуш керек. Ишкерлерден алар мисалы макул болсо, алардан дагы болот. И Министерство здравоохраненияден болот. Мындайда Дастан Далбаевич, сиз азыр Россия Федерациясынын премьер кылып кеттиңиз. Кечинде как раз жаңылыктардан көрүп калдым. Президенттин өзүнүн ошондой жаш балдарга, онкологиялык ооруларга жана ошондой эле жанагы туаса ушул баягы көптөгөн оорулардын жабыр тартып келгендерге атайын фонд түзүлгөн экен. Ал президент тарабынан көзөмөлдөнөт экен. Кечекинде ошо президент өзү ошондой баягы фонддун эсебинен дарыланган кыз менен телефон аркылуу байланышып, анын состояниясын сурады да. Бизден деле эгер ошондой фонд боло турган болсо, анда сунушта ушул токтом менен эле биз дагы ошондой жеке көзөмөлдө боло турган фонд кылбайлыбы? Азыр сиз айткандай, мынакей бул кайра эле биздеги бүгүнкү иштеп жаткан фонддорго окшошуп кетет да. Сиз бул тармактан бирди алабыз, бул тармактан бирди алабыз. Эртең биздин кайрымдуу жарандарыбыздан келген акчалардын эгелери көбөйүп кетет. Буну бияка тарт, бияка тарт дебестен. Ошондуктан биз мындай бар жок нерсени түзүп атканда бир иштеп кете тургандай кылып түзсөк. Анан ошол эле мезгилде мынакей бул азыркы сиз айткан СМСтер аркылуу, тияк-бияк аркылуу чогултабыз деген бул жакшы. Биздин чындыгында ошондой жана жарнамаларга
чын дилинен акчаны которгондор ham бар. Бирок ошол эле мезгилде ал акча даректүү жетпей калып, ошол оорулуунун аркылуу өзүнө алып кеткен жарандар дагы бар. Бар, туура айтасыз. Бар качып жүргөн. Туура айтасыз. Ошондуктан ал жактарында мындай жакшылап карасак, анткени бул фондко таянып алып, сиз айткандай ар кимди киргизип койсок, бирөөсү келип туруп, мен ошонун таанышымын мынакей фондко акча чогултуп атам деп шылуундар көбөйүп кетпесин. Ал жагын дагы карашыбыз керек. Биздин кээ бир жарандар ушул жагынан биз мастер болуп калдык. Бирөөнүн эсебинен акча жеген жагынан. Жок, туура айтасыз, Айбек Тураталиевич. Ошол как раз мамлекеттик алкагында ошондой фонд иштесе, шылымдар аз болот да. Бизде азыр шылымдар өтө көп болуп калды да. Балдарга чогулуп атам деп рекламаны жакшы чыгарып эле, акчаны чогултуп эле жүрүшөт, андай бар. Даже фейк аккаунттарды ачып, бир топ эле бар андай. Ошон үчүн мамлекеттик алкагында фонд болсо, бул өтө жакшы болмок да. Керек болсо, аны андай кылбайлы, даже президентке берели. Мен макулмун да. Лишь бы ушундай фонд иштесе, менимче көбүнчө жарандар акчаны бермек. Себеби прозрачный болот, подотчетный болот. Еще эсептөө палата текшерсе, текшерип турса, менимче анда ишенич болот да. Мына туура айтып кеттиңиз да, мен жанагы Россия Федерациясын бекерден мисалга келтирип едим. Биз деле ушул урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтен суранып туруп, эгер жеке анын көзөмөлүндө боло турган болсо, жакшы эффектүүрөөк болмокпу деп ойлойм да. Давайте ушундан да токтомго жазып көрөлү. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн программасында дагы бар. Дени сак адам өнүккөн өлкө деп. Мына бүгүнкү күндө биздин элибиздин саламаттыгына көптөгөн жагынан жардамдарды көрсөтүп, мына жеке президентибиздин өзүнүн көзөмөлүнүн астында мына мамлекеттик ишкана Кыргыз фармация ачылды. Бул да болсо ошо элибизге камкөрдүктүн белгиси. Ошондуктан бул фондду дагы балким биз сиз менен баарыбыз чогуу айтсак колго алаттыр деген гана ой. Сиздин оюңузга мен деле кошулам, президент көрөбүз дегенге. Рахмат. Кийинки сөз Гүлкан Сакиновна сизге берилет. Рахмат, Венера Галбековна. Урматтуу депутаттар. Дастан Далабаевич, азыр эми мынакей Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине тапшырма берилип атат да бул токтом менен, негизи. Ооба. Ушундай фонд түзүлсүн, биздин жанагы биякта жасалбаган жарандарыбызга ошол фонд аркылуу башка жактан операция жасалсын деп, ошону министрлер кабинети министрлер аныктап берсин деп. Анан мисалы үчүн фонд топтолду дейли, баягы каражаттарычы. Ошондо баягы операцияга бияктан жасалбаган операцияларды муктаж биздин жарандарыбызды кимдер аныктайт. Ошону да ушу токтомго жазып коюштарбы, бирок жок экен да азырчы ошого. Жок, механизмди биз азыр бул жерде жаза албайбыз, себеби бул негизи өкмөт аныкташ керек да. Ато биз азыр биякта өтө детальный болуп калат да. Өкмөткө биз идеяны сунушту берип атабыз, калганы алар өзүлөр бекитсин, себеби бул туура эмес болот го биз азыр бияктан. Дастан Далабаевич, туура, бирок ошону дагычы мындай андайлар азыр деле бар да, мисалы үчүн бизден бияктан операция болбой турган жарандарыбызды чет мамлекеттерге операцияга азыр деле министрлик жөнөтүп атат, туурабы? Азыр ошондо дагы мен ойлойм да, баягы тааныш билиштик болуп кетеби, азыр деле бар да. Ошон үчүн баягы бул жагындагы кайсы ким көзөмөлгө алат, ошону дагы бир кабинге мен сунуштайм да, андачы. Ошон үчүн көзөмөлгө алыш керек да. Хорошо, биз ошого жогорку кеңешке чыгарганга чейин ушуну жазып коелу бул жерге. Ошо да болбосо деген жерде баары сиздер деген баары мынакей Кыргыз Республикасына жазууга мүмкүн болбогон медициналык операциялардын реестрин, операцияларды жасоо мүмкүн эместигин себептерин көрсөтүү менен жүргүзүлсүн деп тапшырма берилип атат да, туура, ушуну карагыңыздар депчи. Анан кийин эми фонд топтолгондон кийин дагы деп менин оюм да, менин сунушум. Андан кийин дагы ошол биздин жарандарыбызды операцияга жөнөтөрдөгүнү ким көзөмөлдөйт? Критерияны иштет. Ооба, түшүндүм аны. Ким көзөмөлдөйт, ошону дагы баягы көрсөңүздөр да. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Менде бир суроо да, Дастан Далабаевич. Министрлер кабинетинин корутундусу жок экен да бул жердечи. Ошо мен сиздин кандай дейсиз ошо же ошо Айсулуу Дөрөтбаковна, сиздин көз карашыңар кандай?
ушул маселеге? Венера Калбековна саламатсызбы? Бул боюнча азыр министр саламаттык сактоо министрлиги да айтып кетти. Бул боюнча азыркы күндө Турция мамлекети менен дагы макулдашылган бизде иштеп жатат. Кытайдан да келип бизде операциялар болуп өтүп жатат. Айбек Туратович айтып кеткендей, азыркы күндө Садыр Нуркожоевичтин көзөмөлүндө дагы бул фонддор иштелип жатат да. Анан бул жерде эң негизгиси саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө мындай фондду түзүүгө максатка ылайыксыз деп берип атат да. Фонддор жок да президенттин алкагында. Ошон үчүн биз президентке сунуштайлы деп атпайбызбы? Бул боюнча азыр каржы министри дагы айтып кетсе. Саламатсыздарбы? Уруксат берсеңиздер, бизде бюджеттик кодекстин 14 беренесинин 4 пунктуна ылайык бюджеттик мамлекеттик органдарда бюджеттик эмес фонддорду түзүүгө тыюу салынат деп турат. Анткени бул жерде долбоорду караганда фондду башкаруу ишкерлердин, саламаттык сактоо кызматкерлерин жана активдүү жарандардан турган камкорчулук кеңеши тарабынан жүзөгө ашырылат деп атат. Бул болсо ошол жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына туура келип калат. Ал мыйзам негизинде мындай туура болбой калат да. Бизде жанагы мындай акчаларды биз жанагы кырдаалдар болуп атпайбы? Ушул убактарда атайын счет эле ачып эме кылабыз да. Мындай фонд атай түзүп эме эмес да. Ошон үчүн бул жерде Ар бир балага силер ачпайсыңар да счет. Жок, ар бир балага эмес. Кырдаал Сиз учурунда айтып туура атпайсызбы? айтасыз. Азыр фондко деле бир счет ачылат эме эслеме болсочу, бир счет ачып ушундай максатка деп ушундай кылса болот. А мындай фонд катары ал как бы бюджеттик эмес болуп калып, ушу бюджеттик органдардын арасында түзүлгөнгө болбойт да, бюджеттик кодекске туура эмес келип калат. Жок, биз ушундай отура берсек, анда таптакыр жардам болбойт да элге. Бюджетке каршы болот. Эми бюджет боюнча бул башка фонддорду айтып атасыңар. Мына соцфонд бар, медициналык камсыздандыруу фонд бар. Ошону силер айтып атасыз. Бул таптакыр башка маселе да. Дастан Далбаевич, өзү негизи Россия Федерациясында биз бир барып келгенде ошо муфтияттын алкагында дагы фонддор бар экен, муфтияттардын астында да. Ошол эле церковтордо да бар экен да фонддорчу. Аларда ушундай иштерди алып барышат экен. Ошондой эле кылсак болот го биз дагы. Жок, андай кылса болбойт. Бул чынында муфтият бул коомдук организация. Церковь дагы болуп калат го. Чынында алар туура, алар жардам берип атышат. Бирок каяка, кимге алар отчетту бербейт, ушул канчаны чогултуп атышат, биз билбейбиз да. Көзөмөлдө болбойт да. Ошон үчүн бул же президенттин алкагында, же саламаттык сактоо министринин алкагында болуш керек да. Айбек Туратович, сизге сөз. Азыр мына Жебек Куронбековнун жообуна да. Бул жерде мына долбоордун аталышы медициналык операцияга жасатууга муктаж болгон жарандарга жардам берүү жөнүндө деп турат. Бул жерде фонд түзүү жөнүндө эмес. Азыр эми фонд деп аталып калды, балким сиз ошон үчүн фонд деп аткандырсыз. Биз канткенде ушул операцияга жасатууга муктаж болгон жарандарга биз жардам бере алабыз деген суроонун алкагында талкуу болуп атат. Биз ошону айтып атабыз. Мынакей биз башка өлкөлөрдөн дагы бир жана оң жактарын алып, биз да ошондой жол менен кетсек деген ойдо мен мына Россия Федерациясында президенттин өзүнүн көзөмөлүндө ушундай жардам берилет экен. Биз да ошондой кылып туруп, балким ошол президент Садыр Нуркожоевичке да ушундай айтып, ошонун негизинде сиз айтып аткан счеттор бирдиктүү счет ачылып, ошого ким мындай жардам бергиси келген жарандарыбыз которсо бир жумуш алдына жылмак. Анткени мынакей, эгер андай боло турган болсо, мына мен сизге айтып эле коеюн, эгер жөнөкөй бир коомдук фонд ачкан фонд ошондой счет менен президент ачкан счеттун экөөнүн асман менен жерди айырмасы болот. Беркинге 1 сом которулса, наркынга 1000 сом которулат. Мен сизге мына азыр туура эле айтып коеюн. Ошондуктан бир жолун издеп таппайлыбы? Чын эле Дастан Далбаевич айткандай жок деп отура беребизби? Анан кийин Айсулуу Дөөлөтбек мына мен сизге бир нече жолу айттым эле. Бул жака корутундуну бергенде мындай макулдашып туруп анан бергилечи деп. Мына азыр дагы ошондой болуп атат. Качан ушундай бир тартип менен иштегенге үйрөнөсүздөр?
Виктор Анатольевич, биз ушул бул боюнча токтом боюнча бизге официалдуу корутунду берилсин деп келген эмес. Бул жерде саламаттык сактоо министрлигинен министрдин колу менен кат бар экен. Мен ошо каттын негизинде айтып атам. Каттын негизинде бирок сиз айттыңыз. Бирок азыр бул жерде талкууланып отурасыз да. Ошондуктан давайте бирдей менен келсеңиз. Айткан маселе боюнча да мен баягы атайын счет ачып эме кылган жагынан туура ошол иштеп кетүү жагын айтып атам да. Бул жерде сам проекттин ичинде именно учредить фонд деген үчүн ушуну айтып атабыз да. Баягы фондду түзгөнгө болбойт, анын башкача жолун көрсөтүп берип атабыз. Ошондой счет ачып, ошондой кылсак болот. Ошону дагы баягы караса болот депчи. Рахмат. Кандай Дастан Далбаевич, кандай жалпысынан бир счет болуп калат? Жок, булар мындай айтып атат. Министерство финансов алкагында счет ачылсын деп. Андай практика бар. Мисалы кырсыктар болгондо ошондо ачылат да. Бирок азыр биз мындай жалпысынан счетту ачсак, мына келгиле жардам бергиле эч ким бербейт. Же маалыматты ала албайсың, же сайттан эч ким көрө албайт, ким канчаны берди. Ушул бир топ эле маселе бар да. Действительно ошол жерде анда проблема жаралат да. Кантип биз бюджеттик каражат болуп калат да. Бюджеттик каражатты кантип биз анда расход кылабыз. Анда өкмөттүн распоряжениялары керек болот. Мен билем го, бир топ эле бюджеттин процесстери башталат. Бул бюджеттик акчалар эмес. Бул жарандардын акчасы. Дастан Далбаевич, мына эми бул долбоорду көтөрүп атканда сиз бир нече өлкөлөрдүн практикаларын алдыңыз да туурабы? Ошолорду конкреттүү бир пример келтирип бериңизчи. Бул өлкөнүн алкагында мынандай иштейт экен, мынанча акча чогулуптур, бул мынанча балага ошо операциялык жардам көрсөтүлүптүр деген бир факты менен айтып бериңизчи анда. Все макул, мен мына просто азыр Россия боюнча айта кетсем, алар 21-жылда ушундай фондду президент указ негизинде ачкан, 9000ге жакын операцияны кылышкан. Мына каражат чогултуп, алар телевиденияда ар кандай жерде рекламаны кылып, СМС аркылуу чогулчкан, чогултуп жатышат дагы эле. Бул өтө сонун практика болуп атат. Мына кээ айтып атышат го, биз кылбайбыз ошону. Мына пример, чоң Россия. Аларда каражат менен, по-моему, даже проблема жок. Бирок алар тескерисинче тышулундар менен күрөшөбүз деп, өзүлөр фондду ушундай официальный фондду ачышкан да. Ошол практиканы алсак болбойбу же Курманбек? Мен мына кечинде айттым, кечинде жаңылыктарда мен өзүм көрдүм да, именно ошол президенттин өзүнүн көзөмөлүндө экенин. Виктор Анатольевич, биз эми карап көрсөк, бирок мен айтып атам, биздин мыйзамдардын негизинде депчи, бюджетный кодекс бизде самый главный эме бар да, бюджеттик эмес фонд болуп калып атат да бул жердечи. Анткени жарандар анан баягы берген акчаларын ошолор карап, попечительский совет болуп ошолор карайт деп атпайбы? Ошол жерде некоммерческий жана коммерциялык эмес уюмдар деген мыйзамдын негизинде болуп калат да. Бул жерде ошол эки мыйзамга чуть карма каршы келип калат, биз ошону айтып атабыз да. Бул иштеши боюнча баягы карап көрүп эметсек болот да, уштуп кандай иштеп кетсе уштуп туура болот жагынчы. Жок, ошону кантип карайбыз? Айткыла да сунушуңарды карап көрүп деп отура беребиз. Силер бар да карап айткыла да, хорошо, бул мындай болбойт экен, биз элге жардам беришибиз керек, кандай болбосун. Чындыгында бүгүнкү күндө каражаттын жоктугунан биздин канчалаган жарандарыбыз чет өлкөгө чыгып, операция болуп албастан ушул жерде баягы акчанын жоктугунан каза болуп атат. Бизге күндө кайрылып атат да. Айсыл Дөөлөтбек, сиз азыр айтып кеттиңиз, Турция мамлекети менен биздин договор бар деп. 2023-те канча операция болду? Ким айта алат Турцияга барып туруп биздин жарандар? Айбек Турдалович, азыркы кезде биз билесиздер, договор боюнча 150 квота бар. Алардын ичинде 63 азыркы кезде операция Турцияда болду. Алардын билесиздер, бул кантип операцияны определять эткенде бизде Минздравда комиссия бар. Алардын 50 операцияны бул Турция посольствосу өзүнө өзү определять этет, калгандарын биздин Минздравдын комиссиясы определять этет. Бүгүнкү күндө 63 операция, ошо 150ден 63 операция кылынды 3 айдын ичинде. Потому что мен барганда, министр болгондо барып, мен ошол квотаны кол койдуруп келгем.
дагы астыбызда дагы көп жарандарыбызды Минздрав жөнөтүп атат операцияга. Алардын кеткен каражаттарын Турция мамлекети өзү көтөрөт, Бардыгын Турция мамлекети көтөрөт. Күндө 63 жаран болду операция. 63 жаран болду. Тизмесин кат түрүндө берип койсоңуз. Макул. Ошо 3 айдын ичинде кандай? Себеби биз жарандарга мынакей жеткирели. Мен билгенден мен бир нече жолу министерствого кайрылганда ал келишимдер азыр иштебей атат деп отказ болгон. Эме Айбек Тураталович туура эле отказ болгон, бирок 3 айдын ичинде биз кайра квотаны жандандырдык. Ошону берип койсоңуз жакшы болот эле. Анткени биз дагы көрсөтүп, мынакей себеби бизге дагы элдер кайрылган. Убагында кайрылганда, биз министерствого кайрылганда жок, ал келишимдердин баардыгы жокко чыгып кеткен экен, эч кандай операция болбой атат деди. А мен кече жакында Турция мамлекетине барганда дагы биздин консулдар менен жолукканда дагы ушул маселени көтөргөнбүз. Бул келишимдер болгон менен азыр күндө ишке ашпай атат деп айткан. Значит, азыр бул жерде эки ача сөз чыгып атат, бул боюнча сураштырабыз дагы кандай болуп атканын. Менде бир суроо да, бизде азыр мамлекетибизде дагы канча деген операциялар жасалып атат, Алмыкадыр Сабидинович. Ошол эле Катардан келген дарыгерлерибиз, Кытайдан келген дарыгерлерибиз канча деген операциялар жасады. Биздин Кыргыз-Түрк ооруканасында дагы жасалып атабы азыр операциялар? Ошол жакта дагы операциялар жасалып баштады деп биз укканбыз. Эми Венера Калыбековна, Достук турецкий кыргызский клиникасында күнүгө операциялар жасалып атат. Күнүгө операциялар жасалып атат. Сиз айткандай болгон бул бөйрөк оорусунун баягы алмаштыруусу 3 операция августта жасалган. Бирок сентябрда келишмек 96 биздин жарандар азыр операцияны күтүп атышат. Бирок Турциядагы акыбалга карата, Палестинада согуш карата, ошол биз бияка келе турган врачтардын баардыгы ошол жакта жүргөн үчүн январдын башында алар кайра келип бизде бөйрөк алмаштыруу операция болот. А берки операциялар бул жерде иштеп аткан түрк врачтары күнүгө операцияларды кылып атышат. Бөйрөк алмаштыруу операциялар, боор алмаштыруу операцияларда жасалып атабы? Ошону да тактай берем да. Бөйрөк алмаштыруусу азыркы кезде Энсемитте жасалып атат. Достук клиникасында азыр айтып кеткендей, январда башталат. 96 адам сиздер закон алып берген боюнча уже обследованиялардын баары өтүп атат. Жаңы жылдан кийин Достук клиникасында башталат. Башка операциялар, мисалы алсак, стенд коюлган, абдоминальный, легочный, сердечный операциялардын бүт баары Достук клиникасында жүрүп атат. Ошол эле учурда, Алмыкадыр Сабидинович, жакшы иштер болуп атат, бирок бизде сейрек эстешүүчү оорулар бар. Өзүңөр билесиздер, бул орфанный заболевание деп коет, абдан редкий заболевание. Ошондо ушул биздин бейтаптарыбызга чындап эле бул жерде мүмкүнчүлүк жок экен операция кылышчы. Ошондуктан бизге ушул фонд керек. Ушундай биздин бейтаптарыбызды ошо чет өлкөгө алып жибергенге мүмкүнчүлүк болот да ушундай операциялар жасаганга. Ушул боюнча кандай дейсиз? Венера Калыбековна, бул фонд абдан керек. Бирок Минздравда бизде закон боюнча фонд ача албайбыз. Бирок мынакей сиздер Россиянын же башка өлкөлөрдүн опытын алып туруп фонд ачып берсеңиздер, бул азыркы кездеги биздин жарандардын абдан чоң жардам болот эле. Улкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калыбековна, эми азыр берди токтом долбоор боюнча дагы азыр мынакей Дастан Талабаевич демилгелеп ушу токтом долбоорун бүгүн комитетте карап атабыз. Эми биз азыр токтомду эмени Минфиндин Айсулу Дөөлөтбековна, мына кийинки карала турган маселе бул маданият министрлиги тарабынан баяндама жасалыш керек экен да. Министри баяндамачы Максутов Алтынбек Аскарович деп турат. Мен көрбөй атам да. Нет, кетип калбады ошо. Ал киши азыр жүйөлүү бир жолугушууга кетти эле азыр. Мага табыштап кетти, уруксат берсеңиз мен чыгып баяндама жасап койсом. Айнур Алмазбековна, сизге рахмат баяндама жасайм дегениңизге. Бирок бул министр болуп келгенден бери бир дагы комитетте же бир башкада катыша элек Айсулу Дөөлөтбековна.
давайте тартип менен иштейли. Баяндамачы ким деп жазылды, пусть өздөрү баяндама кылсын. Эгер мындай иштери боло турган болсо, бизге алдын ала берсин маалыматты. Мен бара албайм, азыр эле отурганда бул жерде. Эмне кийинки маселелер каралып эмне отургандан зериктиби? Башка министрлер отурбайбы? Мен сунуш берем, бул менен кийинки күнгө калтыргыла. Убактысы болгондо карайбыз бул маселени. Кайтарабыз. Мыйзамды убактысы болгондо өздөрүнүн карайбыз. Мыйзамдар ушинтип олтуруп, эптемей кабыл алынып, иштебей атат бүгүнкү күнгө чейин. Мен сунушум ошол, бул мыйзамды четке кагып турайлы. Качан министрдин убактысы болот, келет, ушул жерде баяндама жасайт, анан карайбыз. Рахмат, Айбек Турталевич. Урматтуу депутаттар, Алтынбек Аскарович Максутов азыр бизге келип суранып кетти эле. Бирок сиздер, Айбек Турталевич, сиз жок болчуңуз, чыгып кеттиңиз эле. Гүлкан Сакин экөөбүз отурдук эле. Эми биз коллегиалдык орган, комитет, силер, мен сунушту добушка коем, урматтуу депутаттар. Эгерде кандай дейсиздер? Сунушту добушка коеюн. Бул маселелерди алып коюу боюнча кийинкиге тартибинен алуу боюнча министр өзү Айсулуу Төлөпбаковна каяка кетти эле өзү? Мен да түшүнбөй калдым. Бул жерде башка маселеге карап атканда көп көңүл бурбай калдым. Аскарович келди эле, мына сиздерге барып ушу жүйөлүү себептер менен деп суранып кетти окшойт. Мага да айтылган эмес, мен мына чакырып бул жерге олтурду эле да. Жок, биз маселени карап атканда ошондо келип суранып атпайбы? Мен да толук мен уккан жокмун. Эгер Алтынбек Аскарович действительно өзү баяндама жасаш керек эле, эси мүмкүн болсо анда бүгүнкү күн тартибинен алып турсак анда Венера Албековна кийинкиге жылдырып берсеңиз. Урматтуу депутаттар, анда Айбек Турталевич сунушун добушка коем, ким макул? 8-9 маселе ошо тиешелүү. экөө тең алына берсин. Экөө тең алынсын. Айсулуу Төлөпбековна, Айнур Албазбековна, эгер кийинки отурумдарда да, кийинки комитеттерде да ушинтип келбей кое турган болсо, анда бул мыйзам биз ойлойбуз, кереги жок экен бул министрликке. Анда бүт четке кагабыз. Өзү Айнур Алмазбековна, сиз дайыма келип турасыз чын эле. Бирок Алтынбек Аскарович отурса болмок, каяка чуркап кетти билбейм. Ал кишинин азыр бир түшүнүктүү, бирок бул деген мыйзам силерге тиешелүү да. Айнур Алмазбековна, мыйзамдан бийик эч кандай жүйөлүү иш жок. Мыйзамдан бийик бир гана Кудай турат. Кудай алып койсо анда аргабыз жок. Мыйзамды кабыл алып атасыздарбы? Мыйзамды алып келдиңиздерби? До конца туруңуздар, аягына чейин коргосун. Эмнеге алып келдиңер анда бул мыйзам керек болбосо? Анда мындан да жүйөлүү, маанилүү иши бар экен, неге мыйзам чыгарып атасыздар? Неге мыйзамдын концепциясын алып келе атасыздар анда? Раз мындан башка бир жүйөлүү жумуштарыңар болсо. Давайте мындай бири-бирибизди сыйлап, урматтап, тартип менен иш алып барайлы. Айнур Алмазбековна, мен сизди сыйлайм. Бирок биз бири-бирибизди сыйлап отура берсек, качан биз мыйзамдуулукка барабыз? Рахмат, урматтуу депутаттар. Кийинки маселе 2022 жылдын 30 июндагы номер 382 жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусу уюштуруунун жакшыртуу жөнүндө Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин токтомунун аткарылышы боюнча орто аралык маалымат тууралуу. Аталган маселе боюнча демилгечиси социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери да чакырылган. Анда сөз билим берүү жана илим министринин орун басары. Келиңиз бул жака, министр мырза. Орун басарын келиңиз. Азыр билим берүү министри онлайн биринчи радио болгондуктан, урматтуу депутаттар, урматтуу Венера Албековна, саламатсыздарбы? Мен келип отурам, билим берүү министринин орун басары Касымалиев Муратбек Сонаконович. 2022 Az жылдын кечиресиз, 1 мүнөт убакыт Венера Албековна тактап иретинде айтып коеюн. Бул жерде дагы министр айым өзү баяндамачы деп жазылган, бирок буга чейин бизге маалымат келип түшкөндүктөн биз мына орун басарына уруксат бергенбиз. Айнур Алмазбековна, дагы айтып жүрбөңүздөр. Биздин деле мына жерде министри жазылып, анан бизге уруксат буларга берилди деп. Булар ошол мыйзамдуулукту сыйлап, алдын ала бизге маалымат берип, ушундай бара албайт, бул жакта деп гендиктен биз уруксат бергенбиз. А сиздер күтүп отуруп 5 мүнөткө чыдабастан чыгып кеткениңер үчүн жылдырып койдук.
2022 жылдын 30 июнундагы номер 382 жалпы билим берүүчү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштурууну жакшыртуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун аткарылышы боюнча орто аралык маалыматы тууралуу кыскача мен маалымат берип койсом, 2023 жылга республикалык бюджетте жалпы билим берүүчү мектептердин 1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусун уюштурууга 517.854 балага 708 миллион сом каралган. Айылдык жана шаардагы окуучулар үчүн акча нормасы 7 сом, бийик тоолуу аймактарда 10 сом болуп бекитилген эле. Бишкек жана Ош шаарын эске алуу менен 1-4 класстарда 653.355 окуучуга коомдук тамактануу жүргүзүлөт. Бишкек шаарынын мектептеринин 1-4 класстарынын тамактануусун уюштуруу үчүн ар бир окуучуга күнүнө 22 сомдон каралат. Бюджети 273,2 миллион сомду түзөт. Ош шаарынын мектептеринин 1-4 класстарынын тамактануусун уюштуруу үчүн бир окуучуга күнүнө 10 сомдон каралат. Бюджети 53 миллион сомду түзөт. Тамак аш стандартын 7 сомдон 20 сомго чейин көтөрүү үчүн бюджеттен кошумча 1200 миллион сом талап кылынат. Бул сумманы Билим берүү жана Илим министрлиги 2023-24 окуу жылдарындагы республикалык бюджеттин долбоорлорун кароодо көрсөтүп, бирок колдоо табылган жок. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан мектептеги тамак ашты оптималдаштыруу программасы, БУнун бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасы, Мерсика эл аралык уюму жана БУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюму менен биргеликте ишке ашырып жатышат. 2022-23 жыл окуу жылына карата республика боюнча 1784 мектепке ысык тамак аш берилет. Анын ичинен БУнун бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасынан 686 мектепке, Мерсика программасы 634 мектепке жардам көрсөтүлүп атат. Булар болсо ошол тамак аш бышырууга керек болгон оборудованиялардын баарысын алып беришип атат өздөрүнүн каражатына. Ал эми акча тамак аш болсо бул бюджеттен бөлүнөт. 2022-23 окуу жылына ошол БУнун бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасына ылайык 49 мектепте жана Мерсика эл аралык уюму тарабынан 110 мектепке ысык тамак уюштуруу тандалып алынды. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирликте жолугуш өткөрүлүп, окуучулардын тамак аш нормаларын жогорулатуу маселеси каралып, 2023 жылда башка социалдык тармактардагы нормаларды кароо менен биргеликте комплекстүү түрдө каралып жаткандыгын жана жакын аралыкта Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине киргизилерин министрликтердин өкүлдөрү билдиришти. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдында ашпозчуларды окутуу курстары ачылып, 30тан ашык мектеп ашпозчулары окуудан өтүштү. Июнь айынан август айына чейин планга ылайык дагы 150 ашпозчу курстарга тартылат. Кадамжай районунда мектеп азык-түлүк төрүн сактоо үчүн бардык жабдыктары менен камсыз болгон логистикалык борбор апрель айында ачылып ишке киргизилди. Дагы тактоо иретинде бир информация. Январдан кийин билим берүү январдан кийин жалпы орто мектептерге 658 миллион сом финансы министрлигинен каралып атат. Ал эми азыркы 7 сомдон ушул январдан баштап дагы жалпы орто мектептерге 14 сомго көтөрүлүү маселеси биз талкуулаганда каралды. Мына ушундай кыскача информация. Рахмат. Отурсаңыздар болот ордуңузга. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Айбек Тураталиевич, сизге сөз. Muratbek Hüseyin Akınoviç. Muratbek Hüseyin Akınoviç, mınaki hazır siz bayandama jasadыңызда, мындай кооз баяндаманы биз мына Жебек Курманбектин адамы билет, көп эле жолу угуп атабыз да. Биз келип депутат болуп келгенден бери 2 жыл аралыгынан бери карайбыз, только карайбыз. Мына быйылкы жаңы окуу жылынан киргизебиз деп карайбыз деген сөз болгон, билесиз Жебек Курманбектин. Мына эми январга өттүңөр.
Январда кайра эле былтыркы пластинка айланаттан кайра күзгө дегенде болот да. Бир мындай чечимге келбейлиби? Биз качан көтөрөбүз конкреттүү түрдө? Биз баарын көрүп чыгып, анан кийин сунуш берилген биздин комитет. Ал жактарга биз баарыбыз жанакы министрликтер менен кошо, министрдин орун басарлары менен биз мектептердин тамак ашын барып көрүп келгеп, бүт чечимдерди чыгарганбыз. Биз ошол жердеги мугалимдерден, ошол жердеги жанакы окуучулардан баары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин оптималдуу түрдө канча сомго көтөрүлсө, биз балдарга ошо жетишерлик деңгээлде, ошол полный баягы организм талап кылган витаминдерди, башка бир азыктардын баарына жетишерлик деңгээлде жеткире алабыз деген суроонун негизинде келип чыгып, ошондо баарыбыз ушул 20 сомдун тегерегине токтолгон элек. А бүгүн андан бери канча инфляция өстү, силер кайра 20 сомду көтөргөндүн ордуна 14 сомго түшүрөбүз деп карап отурасыздар. Ошол 14 сомго эмненин негизинде токтолдуңуздар? Чечмелеп бериңиздерчи, Муратбек Усанахунович. Кандай кетет, кандай тамак аш алынат, ошол чындыгында жетишерлик бүгүнкү күндө биздин бир эле бул тамак аш десе эле биз берген тамагына карабайлы. Ошол жердеги санитардык гигиеналык талаптардын сакталышын карайлы. Биз ошолордун бардыгын ушул 14 сомдун ичинде камсыздай алабызбы? Ошол жактарына бир айтып бериңизчи, Муратбек Усанахунович. Бектурдач, мен кошумчалап кетеймиз. Жана айткан боюнча, бул багы сиз айтып атпайсызбы, эмки жылга мен мындай жооп берет элем. Бул алдын ала талкуу жүргөн, анан ооба бизде азыр Бишкек шаарында 22 сомдон болуп атат. Сиз айтып атасыз, жерлерде, мектептерде талкуу болгондо 7 сомдон 20 сомго чейин деп. Бирок мен деле ошо мектепте директор болуп келип, ошол тамак азыр бизде деле 7 сом Бишкек шаарындагы. Биз ата-энелерден эч канча жогору көтөргөн жокпуз, ата-энелерден акча алып. Ошол эле 7 сом менен келетат. Анан 20 сом деген талкууну биз эми мына мен өзүм чын айтайын, биринчи жолу угуп атам. Азыркы талкуу билим финансы министрлиги менен талкууда биз 14 сом деп эле жалпы негизде талкуулаганбыз. Бул цифра бизге белгилүү болгондуктан мен ушул цифраны айттым да азырчы. Муратбек Усанахунович, мындай креслого отурганда эле башкача жүз менен сүйлөп калбаш керек адам. Именно сиздей директорлор менен биз жекеме-жеке сүйлөшүп, мында микрофондон сырт катары сүйлөшкөндө барды өгөйгөйдү айткан. Балким сиз деле айтып жүргөндүрсүз. Мен сиз менен сүйлөшкөн эмесмин, кап ошондо мен сиз менен сүйлөшүп алган эмесмин. Ошондо 7 сом жетет деген сөзүңүздү укканымда азыр ыраазы болот элем. Бардыгыңыздар, мына бүгүн мындай сиздин менимче бир неберелериңиз болсо керек. Ошол 7 сомдук акча ошол неберелериңизге бүгүнкү күнгө талапка ылайык берген тамак аш бергенге жетеби? Колуңузду жүрөгүңүзгө алып туруп айтыңызчы. Албетте жетпейт. Биз мен анда эмнеге азыр ошентип жооп берип атасыз? 7 сом боюнча эле биз берип келгенбиз, сонун эле болуп келген деп. Мына азыр сиз жооп бергениңиз менен албетте жетпейт деген экөөнү мына чыккандан кийин карап көрүңүз. Мен сизге дагы айтам. Кресло үчүн адамдык сапаттан кайтпайлы. Мындай болгондой айтайлы. Жетпейби, жетпейт деп айтайлы. Бул жака келгенден кийин өзгөрүлүп болду, 7 сом менен эле жашап атабыз дебестен. Көрүп атабыз 7 сом менен эмнелер болуп атканын. Эч жака жетпейт. Мында логистика ойлоп көргүлөчү, 7 сом эмнеге жетсин бир күнгө? Давайте боло турган, мен ошондо дагы айткам, азыр дагы сунуш кылам. Калп эле биз ысык тамак менен камсыздадык деп бекерден бекер балдарыбызды кайра биз атырайт этпестен, болбосо бул менен алып эле коелу. Мунун артынан мына канчалаган кыйынчылыктар болуп атат. Көрүп атабыз. Мына канчалаган видеороликтер чыгып атат. Тамактардан эмнелер чыкканын. Анын баары эмнеге болуп атат? Сапатсыз продукцияны алганын негизинен курттар чыгып атат ичинен. Сапатсыз тамак ашты берип атабыз биз балдарга. Мына сиздер айтып көкүрөк кагып аткан жакшы ошол Мерсика деген уюмдар бар экен. Ошол уюмдар барып, кичине шартын түзүп берип, алардан убактылуу эле берет экен акчаны. Эртең өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин токтотот. Биз мына бүгүнкү ар бирибиз келип, мен кеткичекти эмне болсо болсун, эптеп 1-2 жыл креслодо отуруп калайын деген ойдон алыс болуп, биз ошо келечек жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Эгер бүгүн туура келбесе, анда айтпайлыбы, бул туура келбейт, андан көрө лучше ата-энелерге туура түшүндүрөйлү. Андан көрө ошо үйүнөн, мына биз деле окуганбыз мектепте.
Апабыз жаап берген нам менен эле келип бир сонун кылып туруп кетчү элек. Азыр биз эмне ичип атканын кооптанып атабыз. Азыр биздин деле балдар бар. Ошо 7 сомдун ичинде эмнелерди ичип атат деп. Анын артынан мына тендер менен берип атасыздар бар жок продукцияларды. Базарда 5 сом, 10 сом, 20 сом турган картошкалар тендер аркылуу 30-40 сомдон сатып алып атат. Хотя бы ошол жактарына кичине жеңилдиктерди бербейсиздерби? Бир ооз сөз айтып коеюнчу. Мен айттым, тамак аш 7 сомдон 20 сомго чейин көтөрүү үчүн 1200 миллион сом талап кылынат. Анан мен дагы айтып кеттим, бул долбоорлорду 2023-24 жылдарда республикалык бюджеттен долбоорун кароодо көрсөтүп, бирок биз колдоо тапкан жокпуз. Мен ушуну айттым, анан баягы мен кечирим сурайм, эгерде 7 сом жетет деген маанеде сөз сүйлөп алсам. 7 сом албетте жетпейт. 7 сомго биз ошол эле Мерсиканын ВПП проондун специалисттерин чакырып, кантип тамак жасайбыз деп суроо берген күндөрүбүз болгон. Анан эми эгерде финансы министрлиги мына январдан кийин ушу талкуулоодо белгилүү болду, 14 сомго жок дегенде көтөрсө, же болбосо 20 сомго көтөрүп берсе жакшы эле болмок. Мына эми кеч болсо дагы өзүңүзгө келдиңиз да. Кичине менин сөздөрүм намысыңызды ойготуп койду окшойт. Мынакей талкуулап жетпейт деген сөздөрдү укпадым дедиңиз эле, мынакей өзүңүз айтып атасыз эми кайрадан. Талкуулаганбыз, сураганбыз, кантип жасаса болот деп. Ошондуктан адам эч качан өзгөрбөй жүрөлүчү. Ким болбойлу, чындыкты айтсак, зато жүзүбүз жарык болот. Жөө Курманбек мынакей эми сизге суроо. Биз дайыма эле көтөрөбүз деп мына кийинки жылга деп жылып келди, мына өзүңүз жакшы билесиз. Качан ушул темага чекит коебуз? Петр Владимирович, уруксат берсеңиз, биз ушул убакка чейин баягы калориялык норма боюнча эсептейли деп бардыгын эсептеп чыктык. Именно мектептеги бир маал тамак иче тургандардыкы 19 сом болот экен да, эсептеп келгенде. Андан сырткары бизде интернаттар бар, музыкалык мектептер бар, спортчулар бар, баарысын эсептеп келгенде 3,5 миллиардтай акча каражат керек болот экен. Анан биз баягы ушул сумманы этап менен көтөрөлү дедик 2 жыл ичинде депчи. Анан ошолго бөлүп келгенде 24-түн 1-январынан уже бюджетке кирди. Республикалык бюджеттин 24-бюджетинде бар 14 сом болуп кирди. 25-те уже 19 сом болуп кирет да, баягы как бы эмегечи. Андан сырткары жана сиз айтып кетипсизби, тендер боюнча мен буга чейин да айтып кеткем, өкмөттүн тескемеси бар. Тамак аштарды бир булактан ата мекендик өндүрүүчүлөр өндүрсө, ошолордон бир булак катары сразу эле сатып алганга деген тескеме бар да, бул да чыккан. Ошону ишке алып барсак, баягы тамак ашты туура алып кетебиз деп ойлойм да. Биз азыр баягы физиологический кылып эсептеп чыктык да. Ошонун негизинде бул бюджетке 24кө 14 сомго көтөрүү боюнча акча каражат каралды. Рахмат. Мынакей жок дегенде кичине алдына жылыптыр. Өзүңүз тастап кеттиңиз канча сом экенине. Муратбек Үсенович уктуңуз окшойт, каяктан келип чыккан 20 сом деген акча. Кандай 20 сомго токтолгонубуз, мынакей ошо баарын эсептеп чыккандан кийин. Анан сиз айттыңыз, азыр 14 сом, кийинки жылы 20 сомго көтөрүлөт деп. 2 жылдын арагында инфляция болуп кетсе кандай болот? Жок, ошол норма менен эсептеп алса, калориялык норма менен, ошол если эмки жылы, например, баа өсүп кеткен турган болсо, ошол норма менен эсептеп каралабыз да. Ошол норма сакталат да, туурабы? Эгер балким ал 19 сом эмес, балким 22 сомго чыгып кетсе, 22 сом менен бекитилет. Туурабы? Рахмат. Андан кийинки мына сиз айткан тескемени Муратбек Үсенович бүгүн эле колго алып туруп, ар бир мектеп жетекчилерине, директорлорго жеткирип койсоңуз. Мындай тескеме бар деп. Себеби биз барып мындай жолугушууларда, башкаларда ушул көйгөй кайра эле айтылып атат. Бир эле бул тамак аш эмес. Мына кээ бирки мектептердин мына кыш мезгилинде жылытуу мезгилинде дагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Мына баары тендер аркылуу алынып, мен сизге айтып коеюн, бир көмүрдүн үстүндө жашаган айылдын мектебине бардым да. Жердин түбү көмүр. Ар бир үйдүн коросунан мындай теш кылып туруп кирип көмүр алып чыгат. Бүгүнкү чейин ошону менен тирилик кылышат. Бирок мектебинде күйбөгөн ышытып жатат. Не десең тендер. Элестетиңиз эми. Бул не деген? Мындай ошолордан карабайсыздарбы? Мектепке кирсең зорго жылыйт, батареяны кармасаң эми атына бар. Апарып көрсөтүштү, вот күйбөй атат, кантели деп. Ошону деле эгер мүмкүнчүлүк берсек ошолорго дагы, ал жерден керек болсо элдер өздөрү айтып атат, биз ошол тендерге деп көмүргө деген акчабызды мыйзамдуу түрдө бир ремонтуна жүктөп берсин, көмүр менен биз эле камсыз кылайлы деп.
Биз эле ар бирибиз үйдөн bir 2-3 мешоктон алып барсак кыштан жөн чыгабыз деп. Ушундай жактарын карабайсыздарбы? Bir кишине баарын эле мыйзам деп отуруп туруп такай бербестен, кээ бирки жерлерди мыйзамдын негизинде актыларды чыгарып бир жолдон чыгуу жолдорун издейли да. Кошумча айтып коеюнбу сиздин оюңузга? Ооба, сиздикин колдойбуз. Ошондой болуш керек. Сентябрдан баштап, мына Жибек эже айткандай, биз бир источниктен, эгерде ата мекендик өндүрүүчүлөр болсо, интернаттарга баарысына ушундай билим берүү министрлигинен көрсөтмө келген, бир источниктен баягы даярдап, ошо эмне керек болсо тамак ашка, ошону жазып атышат 1-сентябрдан баштап. Ата мекендик өндүрүүчү деп айтасыз. Көмүрдүн бардыгы ата мекендик өндүрүүчү. Көмүр башка жактан келбейт бизге. Көмүр Кыргызстандын ичинен гана келет. Ата мекендик деп айтылганда айтасыңар эртең, мына ыштыгың күбөйт аткенсиң. Ата мекендик Кыргызстанда өндүрүлгөндө. Мен сизге айтып атам, жергиликтүү, мен сизге азыр факты менен айтып бердим. Көмүрдүн үстүндө жашаган элдин балдарын бүгүнкү окуп аткан мемесин. Мына кичине көңүл бурсаңар айтылып аткан сөзгө. Эмне башка жактан көмүр келеби? Бизге ата мекендик, ошол эле көмүрлөр кетет мектепке. Ошол эле картошканы деле ата мекендик. Biz ошолорду айтып атабыз. Мындай сөздүн дагы аркасында мына ошо сиз деле директор болгонсуз. Ар бир сөзгө маани берет элеңиз директор болуп отурганда. Туруп тур. Ата мекендик деп коюп, мен азыр муну мынтип эртең кайра счетный палата келгенде, же бир күч түзүмдөрү келгенде жооп берип отурбайм го. Мен тендер менен эле алам дейсиз. Же туура эмеспи? Мына баары азыр ошону эле айтып отурат. Мындай четко бүгүнкү биз практика менен чыгарып үйрөнөлчү бир тескемелерди дагы чыгарганда. Айбек Тураталич, ушул шаарыбыздын ортосуна баягы лаборатория салып туруп, кандан текшерип, келечекте сен хоккейде жакшы чыгасың, сен күрөштөн жакшы чыгасың деп ошо кан аркылуу текшере турган лаборатория куруу боюнча макулдашуу болуп атат. Ошого шаардык бийликтен жер бөлүп берсе, анан $2 миллион тегерегинде болот экен, алар колдоп берүүгө сүйлөшүү жүрүп жатат. Спорт медицинасынын лабораториясы атайын, мамлекеттик болот. Рахмат, Шалек Карбекович. Урматтуу депутаттар, отуруп эле жооп берсе болобу? Ордуңузга отурсаңыз, директор департаменти. Анда сөз Айбек Тураталич сизге берилет. Рахмат, Енера Халбековна. Эми жанагы сын менен кошо ыраазычылыктан айтып коелу. Мына финансы министрлигине жана өкмөткө ыраазычылык азыркы көтөрүлгөн бааларды 220 сомдон 489 сомго көтөрүлгөнүнө рахмат. Анткени биз өзүбүз чогуу ошол жерге окуу жайды жеринен барып көрүп, жеген тамактарны ошол жердеги жанагы диет мистералардан баарынан сурап, спортсмендерге жетишерлик деңгээлде болобу дегенде көптөгөн көйгөйдү айтты эле. Мына ошол көйгөй чечилип, мына бир маселең дагы ушул барып жеринен көрүп келген маселе чечилсе, бул өзүнчө кубаныч экен. Рахмат, ыраазычылык билдирип коелу. Ошону менен бирге мынакей урматтуу Айбек мырза, спорт медицинасына көз карашыңыз кандай бүгүн? Мына чыныгы сиздер баарыңыз да спортсменсиздер, ошол жерден чыккансыздар, билесиздер ал жердеги көйгөйдү. Мен көптөгөн көйгөйдү мына сырттан угуп атам да, бир өзүңүздөн дагы угайлычы. Бүгүнкү ошол жердеги олтурган медицина кызматкеринин тегерегинде дагы көптөгөн мындай талаш тарш сөздөр айтылып келет да. Көз карашыңыз кандай бүгүн ошол жердеги спортсмендерге көрүлүп жаткан ошол медициналык кызматтын деңгээлине кандай баа бересиз? Туратас, Айбек Тураталич, азыркы кезде Кыргызстандын спортуна именно ошол медицина жагынан кемчиликтер көп. Бизде бир эле ошол медициналык билими жогору ошол спорт тармагында жүргөн жалгыз эле докторубуз бар, Бактыгүл Насыровна. Азыр мурда күнү ошол Шалбек Карбекович менен дагы бир жыйында болдук медакадемияда. Ал жерде дагы ошол азыркы тапта именно ошол спорт жагындагы врачтарды тарбиялоого, окутууга уже отделение ачылыптыр. Буйруса ал жерден дагы врачтарыбыз чыкса, именно ошол спортко түзмө-түз тиешеси болгон врачтарыбыз көбөйсө, кыргыз спортун ошол именно врачтар жагынан жакшы көзөмөлгө алынмакта. Бул спортсмендерди именно ошол врачтар жагынан көзөмөлгө алыш бул биринчи очередте турат. Анткени спортчуларды тренировка кылып атканда, соревнованияларга барып атканда организмдери износ болушат. Анан ошол износту
медицина жагы менен биз камсыз кылышыбыз керек, реабилитация кылуу үчүн. Рахмат. Ушул сиз айткан Бактыгүл Насыровна деген кайсы тармакка баш ийет? Сизгеби же Саламат сактоо министрлигине? Ким көзөмөлдөйт анын жүргүзүп жаткан жумуштарыны? Саламат сактоо министрлигине баш ийет. Алкадыр Сарыдинович, сизге баш эткен да була? Бүгүнкү күндө кайсыл жакта иштейт бул Бактыгүл Насыровна? Айбек Тураталиевич, бул вопрос боюнча мен келгенден баштап иштей баштадык. Азыркы кезде бизде строительный поликлиника болот, ошол жерде өзүнчө спорт медицина деген отделение бар. Ошол жерде 24 миң Бишкектен келген жанагы спортсмендерди бир жылда биз карап беребиз. Специалисттердин баары ал жерде жетиштүү, радиолог дегендей мындай. Ушул боюнча да мен чоң мындай сиздер менен сүйлөшөйүн дегем. Эми үчүн дегенде мурун дагы токтом киргизип, бөлүнүп кетип, анан кайра бизге келгенде, баягы штангист Майназаров дегендер болгондо, азырда ошондо болгондо 24-жыл мынакей Олимпиада келатат. Ошон үчүн муну азыркы кезде жөн коюп эле ошол жердеги эми үчүн дегенде башка жака бөлүнүп кетсе врачтар жетишпей калат. Ал жерде кандай деген врач болсо, мисалы алсак, ошол эле жерде поликлиникада узкий специалисттердин бүт баары бар. Спорт медицинасында эки эле врач бар. Да. И жана токтом менен башка жакка бөлүнүп, андай мында болот деген мен келгенче ошондой сөздөр болгон экен. Мен дагы өзүмдү менен айтып атам. Бүгүн дагы мага эртең менен мен чогулттум, главврач менен сүйлөштүм. Ошол боюнча мен ойлоп атам, азыркыдай эле болгон ишти калтырыш керек. Эми үчүн дегенде 7 айдан кийин биздики Олимпийский игры болот. Эгер азыр биз 1 ай, 2 айдын ичинде башка жака берип, ошону уюштуруп кетебиз дегенде көп кемчиликтер болуп, биздин спортсмендер жанакы айткандай эмес. Андан көрөк ал жерди усилить этебиз деп, мынакей ошол департамент менен, медицинанын эмеси менен биз менен сүйлөшүп, бизге кандай предложение десе, билбейм, мага чейинки, может быть, министр менен сүйлөшкөндүр, мен менен сүйлөшкөн жок, бирок ошондо токтом чыгып калыптыр. Мен ага каршымын да. Алкадыр Сарыдинович, алар ошол биздин медициналык кызматкерлер айттыңыз да, баягы токтом менен бир бөлүнүп кайра кошулду деп. Айлык маянасын ким аркылуу төлөнөт? Кандай тартипте төлөнөт? Айлык маянасы Минздрав төлөйт. Бардык жагын Минздрав обеспечить турат. Бияка өткөндөн кийин кандай болот? Мен өзүм ачыгын айтканда көп мындай тааныш элекмин да. Азыр аларга келген дары-дармектер кайсыл жол аркылуу келинет? Сиздер аркылуу бөлүнөбү же прямой өздөрү тендерге катышып туруп өздөрү гана доставка кылдырабы? Кандай болот? Ошол поликлиникага келген дарылардын баардыгы Минздрав аркылуу өтөт. Жанакы мынакей мага айтышты 5 миллион бөлүнөт депчи. Азыркы кезде мынакей директор департамент айтып атат 3 миллионбу? Мага айтышты 5 миллион деп. Азыр департамент директор айтып кетпедиби? 2 миллион фармацевт 2 миллион, биз тендер аркылуу фармакология алабыз, ал жерде витаминдер, бүт керектүүчүлөрдү алабыз. Тендер аркылуу алабыз. Азыр бизде кайсыл жак көзөмөлдөгөн белгисиз болуп атпайбы? Анткени мынакей сиз айттыңыз, баары Саламат сактоо министрлиги аркылуу келет деп. Бул жак айтып атат, биз 2 миллионду биз өзүбүз витаминдерди алабыз деп. Ошол именно жогорку мындай сөздөр болуп атат. Анткени тендерге мына бир өзүңүздөр анализ кылып койсоңуздар, кимдер катышып атканын, кимдер утуп атканын, кандай мемелер утулуп атканын баарына бизге каттар келди да. Ошону гана мен мына өзүңүз мен суроонун аягына жетишек жооп берип калдыңыз да. Бунда кандай эки ача болуп калбайбы анда? Алкадыр Сарыдинович. Кээ бири сиз аркылуу келсе, кээ бири өздөрү сатып алынса, анда эртең бир спортчунун ден соолугуна зыян келип калса, кимиңиздер жооп бересиздер? Сизби, Саламат сактоо министри же департамент башчысы сизби? Кимиңиздер жооп бересиздер? Азыркы кезде мен жооп берем. Анда сиз жооп берсеңиз, анда баарына сиз аркылуу болуш керек экен да, көзөмөл. Жок, мен ошону азыр келип мына 3 айдан бери ошол боюнча иш боюнча таанышып, жана Бактыгүл менен, анын директору менен ал жерге мен 2 жолу барып, ошол спорт медицинанын ар бирин карап чыктым.
карап чыгып ошол силерге да предложение киргизели деп атканбыз. Мынакей ушул дем алышта тренерлердики, биздин спортсмендердики, врачтардын бүт баары менен чогултуп ошол жерде жыйын өткөргөн там. Ошол жыйынында мен тапшырма бердим. Бүгүн эртең чогултушат. Ар бир спортсмендин, ар бир тренерлердин мен мнениясын угуп туруп, анан ошого жыйынтык чыгаралы дегем. Потому что мага чейин бул уже токтом чыгып калыптыр. Рахмат, менин айтайын дегеним, Айбек мырза, сиздерге мына биздин ушул күчтүү балбандарыбызды бүгүн гана ойлобостон, бүгүнкү гана ден соолугун ойлобостон, алардын келечегин көз жадында калтырбашыбыз керек. Анткени мына биздин спортчуларыбыздын көбүнүн кийинки тагдырларын көрүп атабыз. Кандай ооруларга кабылгандарын көрүп атабыз. Бүгүн убагында керек болуп туруп, эртеси күнү мына кароосуз калып калгандары болуп атат. Ошолорду да биз баарын комплекстүү карашыбыз керек. Биз баарыбыз эле бүгүн ушу олимпиадага катышкан же бир мелдешке катышып аткандын ден соолугун эмес, алардын биз келечегине бүгүн көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү күндө эптеп эле давай деп өткөрбөстөн, ошонун бир чыныгы мына спорт медицинасыны колго алышыбыз керек. Мына азыр ишенбесеңиздер, чыгып туруп биздин ардагер спортсмендерден сураңыздарчы, тагдыры кандай болуп атат экен. Даже олимпиадалык призерлорубузга жакшы жетишели көңүл бурулбайт экен. Мунун баарын өздөрү айтып атат бизге. Ошон үчүн жакшы колго аласыңыздар деген ойдомун. Рахмат. Ушуга бир аз толукталып койсоң, ооба туура айтасыз, Айбек Тураталич. Азыр Минздрав айтып кеткендей, бүт баары буга чейин, токтомго чейин, бүт көзөмөл ушул күнгө чейин келет. Биз департаменттин астында ушул өзүбүзгө астыбыздагы бир государственный предприятие ачалы деген үмүттөрүбүз бар. Анткени бүт өзүбүздө ошол врачтарды, оборудованиясы менен ошол эле сиз айткан спортчуларды жогорку деңгээлде көзөмөл кылуу үчүн спорттун астында, спорттун учурунда, эл аралык мелдештерде, окуу жыйын машыгуулардын арасында көзөмөлгө кылуу үчүн өзүбүзгө ушул спорт медицина тармагында ГП ачалы деген үмүт кылып атабыз да. Ошол жерге азыр деген биз ошол 2 миллион сомду тендер өткөзөбүз. Бактыгүл Насыровна бизге керектүү дарыларды, дары-дармектерди жазып берет. Биз ошого департамент тендер өткөзүп туруп, колдоруна карматып коебуз да. Болду, биздин ишибиз ошол эле болуп атат да. Мынакей ушул сөзүңүзгө дагы бир суроо болуп калды да. Бактыгүл Насыровна бизге жазып берет дарылар дедиңиз. Эми сиз кесибиңиз дарыгер болгондон кийин түшүнбөйсүз. Анын гана жазып бергенин өткөрөсүз да тендерден. А бирок ал кандай дары-дармектерди жазып бергенин ким көзөмөлгө алат? Эми Айбек Тураталич, бир эле бизде мынакей азыркы кезде 12 мага жөнөтүштү, 12 спорт врачтар бар экен, 8 азыр ординатурадан өтүп атышыптыр. Жанакы айткан эменди азыр мынакей ошо Бактыгүл Насыровна ушу көрүп аткан окшойт, бизге мага информация жөнөтүп атат. Ал жердин баардыгын Минздравга подчинениеде болгондон кийин ошол поликлиника медицина, спорт медицина отделениясы болгон үчүн, Бактыгүл болгон үчүн Минздравга жооп берет. Ал жерде основной эле витаминдерди биз заказ берем деди.